21 bölüm. Менаше такка турганда 12 жашта эле. Ал Иерусалимде 50 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Хепсиба болчу. Ал Исраил уулдарынын алдынан теңир кууп чыккан, жийиркеничтүү иштерди кылган элдерди туурап, теңирге жакпаган иштерди кылды. Ал атасы Хиския жок кылган бутканаларды кайра тургузуп, Исраил падышасы Ахапка окшоп, Баалга курмандык чалынуучу жайларды курду. Ашейра мамысын тургузуп, асман кошуундарына табынып, аларга кызмат кылды. Теңир үйүнө курмандык чалынуучу жайларды тургузду. Ал үй жөнүндө Теңир, мен өз ысымымды Иерусалимге орнотом деген эле. Теңир үйүнүн эки короосуна баардык асман кошуундарына арнап курмандык чалынуучу жайларды тургузду. Өз уулун курмандыкка өрттөп, төлгөө салып, сыйкырчылык кылып, өлгөндөрдү чакыруучуларды жана сыйкырчылык кылгандарды колдоду. Теңирди каардантып, ага жакпаган иштерди көп кылды. Менаше өзү жасаган Ашейра бурканын Теңир үйүнө койду. Ал үй жөнүндө Теңир Дөөткө жана анын уулу Сулайманга мындай деген эле. Ушул үйгө жана Исраилдин баардык уруулардын ичинен өзүң тандап алган Иерусалимге мен өз ысымымды түбөлүккө орнотом. Эгерде Исраилдыктар менин буйруктарымды жана менин кулум Муса берген мыйзамдарды сактоого аракет кылышса, ата бабаларына берген жерден мен аларды мындан ары кууп чыкпайм. Бирок алар тил албай коюшту. Аларды Менаше жолдон чыгарды. Алар Исраил уулдарынын алдынан Теңир жок кылган элдер жасаган иштерден да жаман иштерди кылышты. Ошондо Теңир өз кулдары, пайгамбарлары аркылуу мындай деп сүйлөдү. Жүйүт падышасы Менаше жийиркеничтүү иштерди кылып, өзүнө чейинки аморлуктардан да ашып түшкөндүгү үчүн, өзүнүн жасалма кудайлары менен жүйүттү күнөөгө батыргандыгы үчүн. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: мен Иерусалим менен жүйүткө оор мүшкүл түшүрөм. Ошондо ал жөнүндө уккан адамдын кулагы зыңылдайт. Иерусалимдин үстүнөн Самариянын өлчөөчү жибин жана Ахаптын тукумунун салмоорун тартам. Иерусалимди идишти сүрткөнсүп сүртүп, көңтөрүп коем. Өз энчимдин калдыгынан баш тартып, душмандарынын колдоруна салып берем. Аларды баардык душмандары талаптоноп, чаап алышат. Бул алардын мага жакпаган иштерди кылган үчүн. Алардын ата бабалары Мисирден чыккан күндөн ушул күнгө чейин мени каардантышкан үчүн болот. Менаше жүйүттү күнөөгө батырганы аз келгенсип, күнөөсүз канды көп төгүп, Иерусалимди канга толтурду. Ал жүйүттүн Теңирге жакпаган иштерди кылуусуна себепкер болду. Менаше жөнүндө анын кылган баардык иштери, кылган күнөөлөрү жөнүндө жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Менаше ата бабаларына кошулду. Ал өз үйүнүн жанындагы Уза багына коюлду. Анын ордуна уулу Амон такка отурду. Амон 22 жашында такка отуруп, Иерусалимде 2 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Мешулемет, ал жотпалык Харустун кызы болчу. Ал атасы Менашедей болуп, Теңирге жакпаган иштерди кылды. Ал атасынын жолун жолдоп, атасы кызмат кылган жасалма кудайларга кызмат кылып, аларга табынды. Ата бабаларынын Кудай Теңирин таштап койду. Теңирдин жолу менен жүргөн жок. Кызматчылары Амон падышага каршы чыккынчылык уюштуруп, аны өз үйүндө өлтүрүштү. Бирок эл Амон падышага каршы чыккынчылык уюштургандардын баардыгын кырып, анын ордуна уулу Жошияны такка отургузду. Амон жөнүндө жана анын кылган иштери жөнүндө жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Аны Уза багындагы өз мүрзөсүнө коюшту. Анын ордуна уулу Жошия такка отурду. 3 бөлүм. Ошондуктан ыйык бир туугандар, асман чакырыгынын катышуучулары, биздин ишенимибиздин негизи болгон элчи жана башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсаны карагыла. Кудай үйүндө баардык жагынан Кудайга ишенимдүү болгон Муса сыяктуу эле Ыйса да өзүн дайындаган Кудайга ишенимдүү. Үйдү курган адам үйгө караганда чоң урматка ээ болгондой эле, Мусага караганда Ыйса чоң урматка ээ. Ар бир үйдүн куруучусу бар, ал эми баардык нерсенин куруучусу Кудай. Муса болсо жарыяланышы керек болгон сөздөрдү жарыялаш үчүн Кудай үйүндө кызматчы катары баардык жагынан ишенимдүү болгон. Ал эми Машаяк анын үйүндө уулу катары ишенимдүү. Анын үйү болсо бизбиз. Эгерде кайраттуулугубузду жана мактанган үмүтүбүздү аягына чейин бекем сактасак, анын үйүбүз. Ошондуктан ыйык рух айткандай, бүгүн анын үнүн укканыңарда, чөлдөгү сыноо күндөрүндөгү козголоң убагындагыдай, жүрөгүңөрдү катуулантпагыла. Ата бабаларыңар ал жерде мени сынашты, 40 жыл бою менин иштеримди көрүштү. Ошондуктан мен ал муунга каардана мындай дедим: жүрөктөрү кайра-кайра адашат, алар менин жолдорумду таанып билишкен жок. Ошондуктан мен каарданып турганымда, алар менин бейпил жайыма киришпейт деп ант бергем. Бир туугандар, сак болгула.
тирүү Кудайдан баш тартпашыңар үчүн, эч кимдердин жүрөгүңөрдө амалкөйлүк, ишенбестик болбосун. Кимдир бирөөңөр күнөөгө азгырылып, жүрөгүңөрдү катуулантпашыңар үчүн, бүгүн деп айта турган күн келгенге чейин ар күнү бири-бириңерге акыл насаат айткыла. Баштапкы ишенимибизди акырына чейин бекем сактаганда гана Машаяк менен катышыбыз болот. Жогоруда айтылгандай, бүгүн анын үнүн укканыңарда, козголоң убагындагыдай жүрөгүңөрдү катуулантпагыла. Анын үнүн уккандар, ага каршы чыккандар кимдер эле? Мусанын жетеги менен Мисирден чыккандардын баары эмес беле? 40 жыл бою Кудай кимге каарданды эле? Күнөө кылгандарга эмеспи? Алардын сөөгү чөлдө калган. Алар менин бейпил жайыма киришпейт деп баш ийбегендерге каршы ант бербегенде, анан кимге каршы ант берди эле? Ошентип биз алардын ишенбестиктен улам кире албагандыгын көрүп турабыз. 14 бөлүм. Самария бүлгүнгө учурайт, анткени өз Кудайына каршы чыкты. Алар кылычтан кулашат, алардын наристелери кылыч менен кыя чабылат. Кош бойлуу аялдары жара чабылат. Исраил, өзүңдүн Кудай теңириңе кайрылып кел, анткени сен өзүңдүн мыйзамсыздыгыңдын айынан мүдүрүлүп жыгылдың. Өзүңөр менен кошо сөздөрдү алып, теңирге кайрылып келгиле. Ага мындай дегиле: баардык мыйзамсыздыгыбызды кечир, бизге жакшылык кыл, ошондо биз сага ооз курмандыгын чалабыз. Ашур эми бизди куткарбайт. Мындан кийин атка минбейбиз. Мындан ары колубуз менен жасаган буюмдарды биздин кудайларыбыз деп атабайбыз, анткени жетимдер сенден гана ырайым табышты. Алардын баш тартуучулугун даарылайм. Аларды өз каалоом менен сүйөм, анткени менин каарым алардан бурулду. Мен Исраилга шүйдүрүм болом. Ал лилиядай болуп гүлдөйт. Лебанон сыяктуу тамыр жаят. Анын бутактары жайылат, ошондон сулуулугу зайтун дарагындай болот. Андан Лебанондун жытындай жипар жыт чыгат. Анын көлөкөсүндө отургандар кайтып келишет. Эгин өстүрүшөт, өздөрү жүзүм сабактары сыяктуу гүл ачышат. Анын жыты Лебанон шарабындай болот. Эми буркандар менен эмне ишим бар дейт Эпрайым. Мен аны угам, ага назарымды салам. Мен түбөлүк көгөрүп турган кипаристей болом. Сенин жемиштериң менден болот. Акылдуу адам муну түшүнсүн, даанышман адам муну билсин. Анткени Теңирдин жолдору туура, ал жолдор менен адил адамдар жүрүшөт. Ал эми мыйзамсыздар ал жолдордо мүдүрүлүшөт. 138 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир, сен мени сынадың, баарын билесиң. Сен менин отурганымды да турганымды да билесиң. Сен менин оюмдагыларды алыстан эле билесиң. Мен басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, сен мени курчап турасың. Сага менин баардык жолдорум белгилүү. Менин тилиме сөз келилекте эле, сен Теңирим айтар сөзүмдү толугу менен билесиң. Менин артымдан да, алдымдан да курчап турасың. Менин үстүмө өзүңдүн колуңду коесуң. Сенин баардыгың билгениң мен үчүн таң каларлык. Аны түшүнүү мен үчүн кол жетпеген бийиктик. Сенин рухуңдан качып кайда барам? Сенин жүзүңдөн кайда качам? Асманга чыксам да сен ошол жердесиң. Өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да сен ошол жердесиң. Таңдын канатын алып, деңиздин нары жагына көчүп кетсем да, ошол жерде да мени сенин колуң жетелейт. Мени сенин оң колуң кармап турат. Эгерде мен мүмкүн мени караңгылык жашырып калар, менин тегерегимдеги жарык караңгы болуп калар десем да, караңгылык мени сенден жашыра албайт да, түн да күндөй жарык. Жарык кандай болсо караңгы да ошондой. Анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Сен мени энемдин ичине токугансың. Мен сени даңктайм, анткени мен таң каларлык жаратылганмын. Сенин иштериң керемет. Аны менин жаным толук түшүнөт. Мен жашыруун жаратылып жатканда, курсактын тереңинде пайда болуп жатканда, менин сөөктөрүм сенден жашыруун эмес болчу. Мен жаңыдан түйүлдүк боло баштаганда эле сен мени көргөнсүң. Мен төрөлө электе эле сенин китебиңде мага белгиленген күндөрдүн бири да боло электе эле баары жазылып коюлган. Кудайым, сенин ойлоруң мен үчүн кандай баалуу, алардын саны кандай көп. Мен аларды эсептей турган болсом, алар кумдан да көп. Мен ойгонгондо да сени мененмин. О Кудайым, ыймансыздарды жок кылсаң гана, каныч киштер менден алыс кеткиле. Алар сага каршы ыймансыз сөздөрдү сүйлөп жатышат. Душмандарың жамандык ойлоп жатышат. Теңирим, сени жек көргөндөрдү мен кантип жек көрбөйм? Сага каршы чыккандарга мен кантип жийиркенбейм? Аларды ушунчалык жек көрөм. Алар мага душман. Кудайым, мени сынап жүрөгүмдү бил, мени сынап ойлорумду бил. Кара, эгерде мен коркунучтуу жолдо болсом, мени түбөлүк жолго сал.